улуттук медиа учурда борбор калабыз Бишкекте. Аэропорт Манас. Биз Турцияга учабыз. Кудай кааласа жарым сааттын тегерегинде. Турциядан ары Англияга. Общий saat 9 saat же 10 saat убакыт алат экен. Бул ошол самолетко отуручу ожидание күтүү залы. Барыңыздарды ушул жерде дүйнө кыдырууга, дүйнөгө чет элге чыкканга буйрсун. Биздин каналды колдой беретинде лайк басып, ой пикир жазып кетебиз. Жана колдой беретинде подписация болбосоңуздар, подписацияны басып койсоңуздар бизге чоң жардам берген болот элеңиздер. Өтө сонун укмуштуудай, бир уютный жерлери көп экен бул жерлерде. Анан бул жерден биз эмнени байкадык? Аз-маз тартип бир жаман деңгээлде экен. Тазалык жакшы. Мындай болгон сода түйүндөрү, суусундуктар, тез татым бүт бары каралып. Бүт нерсе бар экен бул жерде. Кыргыз улуттук алкоголь ичимдиктери, кыргыз улуттук биздин баалуулуктар бар экен. Бул тарабы болсо ошол самолетко карай чыгып кете турган эшик тарабы. Самолеттордун мындайча айтканда парковкасы болуп калат. Бул жакта буларды келген туристтер эстелик катары алып кетишет. Өтө бир сонун мондай көрктүү биздин каада салттарды көркөмдөп чыгарышып жасаптык. Кол өнөрчүлүгү бул жерде көпчүлүгү. Кандай болгон камчылар бар экен. Сонун, Манас Ниязовдор улакка чапкан камчылар болуп калат. Бир нерсенин буту окшойт бул. Мен бир нерсе каршы болот элем, мындай болгон арактарды, коньяктарды мындай болгон болбогон бир алкоголизмдерге монтип кыргыз сапаты деп Бишкек деп жазып койгон өтө бир туура эмес. Биздин бир болушубуз биздин ушул дейм. Будан башка биздин эмнебиз бар? Бишкегибиз бар. Кыргыз деген өзүбүздүн атыбыз бар, Манас эпосубуз бар. Ушуларды бир жакшы бир чоң кафе, ресторандарга койбой, көчөлөргө койбой, каяктагы бир аракка, коньякка коюп койгону менимче бир өтө эле туура эмес көрүнүш деп эсептейм. Ушуларга бир мыйзам чыкса, алкоголизмге, багандай адамды мас кыла турган шараптарга коюлбаса деп суранат элек. Şu күтүү залында эл аябагандай көп. Анан бир аз орундуктар мындай эл көп учурда жетпей калат экен. Кичине орундуктарды
көбөйтүп койсоңуздар, эгер аэропорттун начальствосы көрүп жаткан болсоңуздар, бүт эле жер магазин, чайхана болуп кеткени дагы туура эмес. Болбосо аэропорттун иши аябагандай сонун коозго бөлүнүп турат экен. Чоң жаксыңарбы? Здрасте. Буларды көбүнчө туристтер алат да эми, а? Булар серебро, күмүшпү? Это не серебро, дальше серебро. Алтындарчы? Золото нет, Жок. золото. Макул, рахмат. Ал жакта Кыргыздын улуттук ондай болгон жасалгалыктары күмүштөн экен көпчүлүгү. Аябагандай сонун жасалган экен. Анан кыргыз тилинде сүйлөсөң сага орусча жооп кайтарганы дагы кыргыз болуп бираз туура эмес да. Несini ayt edет, таппай эле койлон да. Эми кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөйлү, кыргызча бололу десең, сразу эле улутчулга чыгып кетесиң, нацист болуп каласың, орус тилинде айткандай. Эми кантсе дагы биз кыргызбыз. Кыргыз тилибизде өзүбүздүн барктуу болгон бир эле тилибиз бар, андан башка эмнебиз дагы бар эле. Орусча жооп кайтарганы бул туура эмес. Бишкекте бул боюнча көп талкуу болуп жатат, бирок бул нерсени кандай кабыл алышат элдер эми көрөбүз. Самолеттордун токтоочу парковкасы деп койсок болот. Şu misalga алып айтсак, şu Кыргызстан Бишкек деген коньякты, арактарды шорлордун атына койсо, арактардычы мисалы Кыргызстан деген аракты кандай сонун керемет болмокко. Туурабы? Башка бир мусулман өлкөлөрдөн келип, булар ойлойт да, кыргыздар алкоголизмге өтө өчү экен, аттарынан бери койболсо ичкиликти көп ичет экен деп да ойлошу мүмкүн да. Бул мен өзүм жеке оюм. Ошого уруксат бербөө керек, аттарын өтө тездик менен өзгөртүш керек. Sonun камчынын түрлөрү бар экен бул жерде. Андай болгон бирлөктөр бар экен. Кыргыздын улуттук балыктары. Балдар бар экен. Бул жерде колдо жасалган сумкалар бар экен. Бүт эле жер орус тилинде жазылган. Орусча жарнамалар.
кыргыз тилинде көрүү өтө кыйын. Кыргыз тилинде бул жерлерде жазылган, бирок кичине тамга менен жазып койгон экен. Орус тилинде чоңураак жазылат экен. Аман болобуз, тынч болобуз, урматтуу улуттук медианын катталуучулары. Кудай буюрса сиздерге Түркиянын дагы бир аэропортторун тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат.